Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. Студиябыздын коногу экс-депутат Алмамбет Шыкмаматов. Кош келдиңиз. Мына жаңы жыл алдында Атамекен фракциясынын лидерлигин дагы, депутаттыкты дагы өткөрүп бердиңиз. Сиз сыяктуу көрүнүктүү саясатчылар мына кандайдыр бир иш чарага таарынычтан улам шайлоо алдындагы убадаларды, андан кийинки 4 жылдык иш боюнча эч кимге отчет бербестен туруп, маалымат бербестен туруп эле ушундай кетип калганы туурабы? Парламентаризмди ушундай деп түшүнсөк болобу? Жок, менин кетүүм анан парламентаризм экөөнүн мындай тиешеси бул жерде жок. Парламентаризмде дагы, парламентаризм эместе дагы бул эрежеге менин кеткендигим ал эрежеге мындай эч кандай тиешеси жок. Анткени менин кетүүм себеби бул жеке партиянын лидери менен болгон менин жеке мамилем. Биздин жеке мамилебиз. Шайлоочулар эмне болот? Аларга берилген убадалар, алардын сизге көптөгөн шайлоочулардын сизден үмүттөнгөн да. Атамекенден эч качан өмүр бою кетпейсиң деп мага добуш берген эмес да. Андай талап болгон эмес да шайлоочулардан дагы. Эми бунун өзү абсурд да, мындай кеткенин бул шайлоочуларды сыйлабагандык эмес деген логикага мен таптакыр макул эмесмин. Менин кеткендигим бул менин жеке саясий чечимим. Ал эми менин кеткендигим бул жалпы шайлоочуларга болгон кандайдыр бир сый урмат эмес дегенге мен макул эмесмин. Мен шайлоочуларга болгон убадамды мына мурун эгерде биздин фракция өзүнүн шайлоо астындагы берген убадаларын колдон келишинче, дарамети жетишинче, мүмкүнчүлүгү болушунча аткарды жана аткарууга аракет кылды. Аткарылган маселелер бар, ал эми аткарылбай калгандарга объективдүү, субъективдүү себептер бар. Мен муну так эс айта алам. Ал эми саясатчы катары мен партияда болбосом дагы, фракцияда болбосом дагы ошол шайлоо астында берген убадаларымды мен ар дайым аткарууга бардык дараметимди, күч аракетимди жумшайм. Мен ошол партиядан чыксам дагы мындай жалгыз, мындай жеке Бирок кандай болгон учурда дагы сиз ошол эл менен эсептешпегендей таасир калтырды да көптөр үчүнчү. Сиз буга эмне дер элеңиз? Мен буга макул эмесмин деген пикиримди айтат элем. Мисалы үчүн бул мен түшүнөм, бул жеке сиздин пикир деп, бирок жалпы элдин ушундай пикири дегенге мен макул эмесмин. Анткени саясаттын эрежесинде андай деген жок. Эгерде эртең бирөө партиядан чыкса, ал ошо жалпы элдин кызыкчылыгына жооп бербей калды деген логиканы мен түшүнбөйм. Сиздин баамыңызда мына 4 жылда иштедиңиз, жогорку кеңеште депутат, эл өкүлчүлүк милдетти аткардыңыз. Мына 6-чы жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы ушул мамлекеттүүлүктүн бекемделишине кандай салым кошо алды? 6-чы чакырылыш мына жаңы конституция кабыл алгандан бери ошол 2-чи сазыв иштеп атат. 5-чи, 6-чы. 5-чи сазыв өзүнүн конституциялык 5 жыл мөөнөтүн отурду иштеп. Буюрса мына 6-чы сазывдагы өзүнүн 5 жылдык баягы мөөнөтүн иштеп атат. Ал эми ички курамы, жалпы коомчулукта болгон элдин баасы, деги эле ошол мыйзамдуулукка, мамлекет үчүн болгон иш чараларды алып карасак, парламент өзүнүн алдына жараша, өзүнүн дараметине жараша болгон аракетти кылды. Мен кошулбайм, жана парламент иштебей жатып алды, парламент эчтеке кылган жок, тескерисинче кыянат да кылды дегенге мен толугу менен кошулбайм. Бул абсурд, андай мүмкүн эмес. Парламентке келген ар бир адам, ар бир депутат кантип эле ушул кыянатты кылсын, кантип өз элине, өз мамлекетине, өз журтуна бирок ошо парламентти сындагандардын көпчүлүгү мурда ошол депутат болгондор, парламентте иштегендер, парламентаризмди түптөөгө аракет кылгандар болуп атпайбы? Мисалы сиз дагы ушул депутаттыктан кеткенден кийин жакынкы айларда, жакынкы апталарда азыркы парламентти сындай башташыңыз ыктымалбы? Жок. Анткени мага ушул азыркы саясий талаада, мындай саясий процесстерде ал жаман, бул жаман, ал чыккынчы, бул чыкмынчы, бул кетмейин чоңолбойбуз, тигил кетмейин чоңолбойбуз деген риторика бар го мындай. Ушул риторикадан биз кетишибиз керек. Мен жеке пикиримде ошондой да, ошондуктан менин риторикамда ал жаман, бул жаман деген болбойт. Биз эмне кылышыбыз керек? Кандай кылалы, кандай жол издейли, кандай даңгыр жолубузга чогулуп, кол кармашып кантип чыгалы? Бирибизди күнөөлөп, бирибизге таш ыргытып, каргашып, шилешип, менден башкасынын баары акмак деген риторикадан биз жылалы.
деген мен өзүмдүн жеке пикиримде да, ошондуктан мен парламентке эч качан ташыргытпайм. 2011 жылдан бери ушу парламенттик башкарууга бет алдык, парламенттик демократияга багыт алдык деп айтып келе жатабыз. Бирок ошол эле учурда мисалы Кыргызстанда дагы деле супер президенттик башкаруу келатат, күчүндө деген дагы пикирлер айтылып келет да. Ушул 10 жылга жакын убакыттын ичинде депутаттар эки жакка кылчактабай өз алдынча кандайдыр бир чечим кабыл алган учурлары болдубу, айрыкча ушул 6-чакырылыш учурунда? Эки жакка кылчактабай кабыл алынган чечимдер көп эле болду. Бирок алар эч качан айтылбайт жана билинбей калып атат да. Анткени ал коомдо чоң резонанс жараткан жок. Мисалы үчүн парламент күнүгө эмес, эми жумасына 2 жолу жүздөгөн чечимдерди кабыл алат. Ошонун көпчүлүгү кылчактабай эле өзүлөрү кабыл алынган чечимдер. Болгону алар жалпы коомчулукта талкууну жаратпайт. Анткени алар резонанстуу бир маселелерди жаратпайт ошондуктан. Ал эми жана резонанс жараткан чоң маселелерде албетте баягы бир жогору жактын президенттик администрациянын керек болсо өкмөттүн таасири күч болуп, ушу парламент кылчыктап ошол чечимдерди жогору жакты карап, ошол жакка түстөнүп, өз алдынча эмес чечим кабыл алган учурлар көп эле болду. Эми бул нормалдуу көрүнүштү. Баардык эле ушул парламенттик демократиясы бар өлкөлөрдө ушул сыяктуу мисалы башка саясий күчтөр менен да эсептешкен учурлар боло береби же нормалдуу элеби же болбосо бул нерсе болбошу керекпи? Кыргызстанда парламент гана чечимдерди кабыл алыш керекпи? Жалпы консенсус деп коет, саясий консенсус. Улуттун кызыкчылыгына, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгына, жалпы бир улуу идеялардын тегерегинде консенсус болуп бир чечимге келгендиги бул жана сиз айтып аткан өнүккөн мамлекеттердин бул алтын эрежеси. Баягы бири-бирине эрегишип, сага жаман болгону мага жакшы болот деген бул мындай кадамдан артка чегинип, жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ушул бийлик бутактары, бийлик тутумдары биригип консенсус чечим кабыл алгандары бул мен ойлойм бул туура эле деп. 6-чакырылыш кыргыз парламентаризминин өнүгүшүндө эмнеси менен эсте калат деп эсептейсиз? Билбейм, эми аны жалпы эл анан тарыхчылар, окумуштуулар берет. Мен эгерде айткан оюм субъективдүү болуп калат го. Тарыхта калганы өтө деле бир жарк этип калбайт го. Бирок кандайдыр бир эми аны депутаттардын баардыгы эле менен макул болуш керек. Жалпы коомдук пикирде, жалпы ушул маанайда жакшы эмес деген бааны алган парламент болдук. Эми ага көп себептер болду. Ага жанагы жаңы кодекстер, баягы административдик штрафтар, жанагы кийиктерди баягы эчки текелерди атпаш керек, мораторий киргизели деген мыйзамдаштырып коюшту. Ошондой болгон популярдуу эмес, эл колдобогон чечимдерди кабыл алган көптөгөн чечимдер болду да, ошондон улам бул парламент кандайдыр бир сынга кабылып калды. Көптөгөн чечимдер. Ошол көптөгөн сын пикирлерге карабай, азыркы парламент кандайдыр бир Кыргызстандын экономикалык өнүгүшүнө мындай салым кошкон чечимдери болдубу? Албетте болду. Мисалы үчүн мен жана башында айтпадымбы, көптөгөн жүздөгөн чечимдер кабыл алынды. Ошол чечимдердин көпчүлүгү ушул экономикага, азыркы болуп аткан көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган. Миграция жаатында, медицина жаатында, билим берүү жаатында, укук коргоо, сот реформасы тармагындагы көптөгөн жүздөгөн чечимдер кабыл алынды да, ошонун баардыгы бул ошол өкмөткө жардам, ошол өкмөттүн ишине жеңилдетүүгө, алдыга койгон реформаларды ишке ашырууга багытталган чечимдер болду. Мына элдин жашоо турмушуна, жөнөкөй атуулардын жашоо турмушуна түздөн түз таасир эткен, жашоосун жакшырткан бир кандайдыр бир чечимди айта аласызбы? Уранга тыюу салынды. Бул мыйзам өтө маанилүү мыйзам. Анткени Кыргызстанда уран казуу, торий казуу бул биздин экологияга, адамдардын ден соолугуна, бул биздин көп бир келечектүү биздин ошо экономикадагы локомотивтердин бири болгон бул туризм болот, экотуризм болот. Бизде ошо экотуризм азыр жанданып келатат, бирок бир жалпы мүмкүнчүлүгүнүн, мамлекеттин потенциалынын 10-15% эле. Дагы 95-85
ке жакын процент мындай иштеле элек экотуризм жагындагы мүмкүнчүлүгүбүз. Ушул уран менен ториди казууга тыюу салганыбыз дагы ошол экотуризмге багытталган биздин бир жакшы бир иш-чара. Бул экотуризм жагын гана алып караганда. Ал эми адамдардын ден соолугу, табиятыбыздын кооздугун сактап калуу деген маселелер да камтылган. Ал эми жана айтып атпайбы кээ бир перспективдер жок, бул деген экономикага зыян тийгизди. Мен буга караманча кошулбайм, анткени урандын экономикага болгон мамлекеттик салык төлөгөнү бул баягы кичинекей эле бир көзгө көрүнбөгөн гана бир цифра. Кыргызстандын экономикасына абдан чоң таасир эткен бул кумтөр кени. Аны ошол кумтөр кенидеги маселелерди, ошол боюнча келишимдерди козгогон бул 5-чакырылыштагы депутаттар болгон да. Эмне үчүн 6-чакырылыштагы депутаттар ушул маселени козгоп, ушул 4 жыл ичинде кумтөрдү кайрадан карап чыккан жок? Кумтөрдү кайрадан өкмөт карап чыкты. Кумтөр келишими өкмөт парламенттин макулдугусуз, парламент менен эсептешпей туруп өзлөрү эле мындай кабыл алды деп азыр мына коомчулук да айтып атат, парламентте да бул маселе көтөрүлүп атат. Бул маселе күн тартибинде бар. Менимче ошол тийиштүү комитет караган, кумтөргө чейин барып келген, жакын арада бул маселе жалпы элдин талкуусуна, жалпы парламенттин талкуусуна чыгат деп ойлойм. Анткени күн тартибинде бул маселе бар. Кумтөр боюнча маселени козгобогула деген кандайдыр бир инструкция же болбосо өтүнүү сурануу же болбосо кысым ушул депутаттарга болду беле? Жок. Эми мага андай болгон эмес, болушу да мүмкүн эмес. 6-чакырылыштагы сиздин оюңузча мындай бир жаңы күчтөр, жаңы муундагы саясатчылардын чыгышына өбөлгө түздү деп айтууга болобу? Азыр биз ал өбөлгөнү мыйзамдар аркылуу түзүш керек да. Азыр парламенттин кароосунда 2 мыйзам бар. 2 мыйзам күн тартибинде киргизилген. Бир мыйзам Атамекен фракциясы, мен инициатор болуп Атамекен фракциясы иштеп чыкканбыз. Экинчи мыйзамды Маасалиев менен Жээн Чороев анан Жанар Акаев киргизген. Бул мыйзамдар кийинки шайлоодо преференциалдуу системаны ишке киргизүү. Преференциалдуу система деген бул жумшак список деп баягы айтылат, экинчи аты. Бул шайлоочулар тикелей адамдарга, инсандарга добуш берет. Мисалы үчүн партиялар келет 100%, партиялар эле келет ушундай эле. Болгону адамдар, шайлоочулардын мүмкүнчүлүгү азыркыдан дагы кеңейет. Эгерде азыр партиянын төбөлдөрү, партиянын төрагалары, партиянын баягы ана башылары списокты түзсө, сен болосуң деп. Жанагы партиянын ичиндеги коррупция да ушундан болуп кетти деген бул туура логика. Бул чындын эле ошондой. Ошондуктан ошого бөгөт коюш үчүн өнүккөн мамлекеттердин мисалында биз ушул жумшак списокто киргизишибиз керек деген ойду биз азыр коомчулукка айтып, ушул парламентке киргизебиз. Мен ойлойм, эгерде ушундай система кирсе, партиянын төбөлдөрү эмес, ким депутат болууну эл аныктап калат. Адамдар тикелей фамилияга, инсандарга добуш берет да. Ошондо партиянын ичинен ошол кимдер көбүрөөк добуш алса, ошолор астыга чыгып, ошолор депутат болуп келет. Башкача айтканда, элдин купулуна толгон, эл тандаган эл өкүлдөрү келип отурат дагы жана реформаларды алдыга жылдырат. Мен ойлойм, азыркы шайлоо системасынын бир кемтиги, бир трагедиясы азыркы система болуп калганда, партия келет, бирок партия өзү билет кимди алып келет. Ошондуктан элдин купулуна толбогон, эл жактырбаган адамдардын партиянын атына жамынып келип отуруп калышы ошондон болуп калган. Ошондой кемчиликтерге карабастан, ошол мындай көпчүлүктүн ичинен суурулуп чыккан, коомдун мындай оозуна алынган, жаңы ысым катары таанылган саясатчылар болдубу ушул чакырылыш учурунда? Болду. Жанар Акаев, Момбеков, Аида Гасмалиева, Элвира Сурабалдиева, Мирлан Жээн Чороев, Алтынбек Жунус уулу, Аида Исмаилова. Мына жарык этип, жарык болгон жаш саясатчылар, Жыргал Турускулов. Баягы бизде айтып атпайбы, парламентте жаштар жок деп. Парламентте, азыркы парламентте 50%-тен ашыгы жаштар. Болгону мен санап берген бул активдүү жарык этип жылдызы жанган жаштарды айтып атам. Ал эми жаштар абдан көп. Тескерисинче, эгерде биз азыр баягы жаш курамын алып парламентте 120-ны карасак, тескерисинче 50%-тен ашып кетет жаштар. Ошондуктан
жаштар бар эле. Ал эми активдүү болобу, активдүү болбойбу, ал башка маселе. Ошондуктан жанагындай жумшак список, преференциалдуу шайлоо системасын киргизсек, ошол Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, Элвира Соробалдиевадай болгон жаңы жылдыздар көптөп саналат. Анткени эл мыктыларды тандайт дагы. Эгерде азыр 6, 7, 10 эле мындай санап атсак, кийин ошо 120-нын 80 ошондой болушу мүмкүн. Ошондой болсо, мен ойлойм, өкмөт да күчтүү болот. Өкмөт, мына, парламент бул шайлоочулардын күзгүсү. Өкмөт бул парламенттин күзгүсү. Ал эми болуп аткан реформалар бул ошол өкмөттүн күзгүсү. Айткандай бири-бирине шайкеш. Ансыганда эгерде парламент күчтүү, татыктуу 80% мыктылар келсе, саатындай сөзсүз түрдө ал парламент түзгөн өкмөт дагы күчтүү болот. Өкмөт дагы ошо өзүнө тең ата, өзүнө тете өкмөт түзүлөт. Парламент күчтүү болсо, күчтүү өкмөт келет. Күчтүү өкмөт келсе, күчтүү реформалар жүрөт. Ошондуктан көрдүңүздөрбү, баардык ушул бири-бирине көз каранды. Жеке өзүңүз үчүн 2015-жылдан берки депутаттык ишмердүүлүгүңүз кандай өттү? Мага бул чоң сабак болду. Мен аткаруу бийлигинде 4 жыл юстиция министри болуп иштегем, андан мурун иштегем аткаруу кызматында, сот системасында иштегем. Бирок мага парламент абдан чоң саясий бир сабак болду десем болот. Анткени парламент бул баягы бир баардык болуп аткан процесстерди экономикадагы, социалдык тармактагы, сот тармагындагы, кайсы гана мамлекеттеги бир тармак болбосун, ошолорду объективдүү көз караш менен кароого мүмкүнчүлүк болот экен. Ошол процесстерге тикелей аралашып, тикелей жүрүп, тикелей сенин чечимиң ошолордо таасир болуп, адамдын саясатчы катары, мамлекеттик ишмер катары калыптанууга толук мүмкүнчүлүгү парламентте болот экен. Мындан 4 жыл мурдагы Шыкмаматов менен азыркы Шыкмаматовдун ортосундагы айырма кандай? Мисалы, ошол эле саясий тажрыйба жагынан жана материалдык жагынан. Саясий тажрыйбаны айттым. Саясий тажрыйба, мен ойлойм, абдан чоң саясий школа алдым. Чачагарды албетте, иш козголду. Саясий күрөштөрдө, саясий кагылышууларда баягы алдыңкы линия деп коет го, фронтто, алдыңкы линияда жүрүп, баягы абдан өзүмө дегенде мындай кандайдыр бир чети Кудайдын сыноосу болду, экинчи чети ошол алдагы ошол демократия үчүн болгон бир кармашуу болду да. Мен ошол кармашууну демократия үчүн деп эсептейм. Анткени биз авторитардык баягы бир система, президентти өз билемдигиңди токтот деген уран менен чыгып, ошонун запкысын жедик да биз. Бул мен үчүн ойлойм чача карыганы менен чоң сабак болду. Сабак да болду десем. Депутаттык кызмат, мисалы, үй бүлөңүзгө, жеке өзүңүзгө кандайдыр бир мал мүлкүңүздүн көбөйүшүнө, байлыгыңыздын көбөйүшүнө алып келдиби? Алып келген жок. Аны бүт мамлекеттик органдар 100 жолу, 200 жолу текшерип чыкса болот. Силер дагы иликтөө өткөзсөңүз болот. Мен ушул парламенттик айлыгымды акыркы 2 жыл аванс алып жашадым. Аванс деген билесизби кандай? Карыз болуп, ушул акча жоктоо бар, бухгалтериядан аванс аласың. Мына документтин баары бар. Мен ар дайым аванс алып, анткени үйдө мен эле иштейм. Бирок айлыгым жетет. Ушул депутаттар ушинтип айтса эл ишенеби? Мен билбейм, эл ишенеби, ишенбейби. Мен Кудай астында, Куран астында дагы айтып берем. Чал үчүн сиз жашап жүрөсүз да ошого. Мен да жашап атам ошентип. Чал үчүн сизге деле эл ишенбей коюшу мүмкүн да. Бирок сиз жашап атасызбы? Мына мен да ошентип эле жашап атам. Жалпы коомчулукта болгон бир терс пикир бар да эми. Кантип эле. Бул жанагы жалпы олигархтардын келип калганда ушундай болот. Же болбосо көптөгөн өнүккөн мамлекеттерде депутаттардын баардыгы жупуну, баары эле карапайым. Эгерде жана преференциалдуу шайлоо системасы болсо, жанагындай элдер инсандарга добуш берсе, ошондо бүт эле айлыкка жашаган, аванс менен алып оокат кылган, бирок өз ишин сүйгөн, фанатично берилип иштеген адамдар көп болот. 80% ошондой болот. Ал эми парламент бул акча табуунун эле бир чордону, парламент бул ошо байыштын эле бир клуб, жааматы деген түшүнүктү биз ошол түшүнүктү биз тазалашыбыз керек болуп атат да. Ошол түшүнүк элде болбош керек. Эмне үчүн азыр ошондой түшүнүк бар? Анткени олигархтар келип ушул жердеги депутаттын, парламенттин, бул эми бийлик да. Бул чоң бийлик да. Ошол чоң бийликти өзлөрүнүн бизнесин, өзлөрүнүн капиталын көбөйтүш үчүн ушуга келип атат деген догма, түшүнүк катып калган. Биз ошол стереотиптерди жокко чыгарып, мына жаңы
жаңы саясий маданият, жаңы шайлоо системасы, врачтар, мугалимдер, инженерлер, маданияттын өкүлдөрү, өзүң окшогон журналисттер келсе, алар бул жерден коррупцияны эч ким кылдырбайт аларга. Биринчиден алар билбейт, алар фанатичен өз ишине иштейт. Президент Атамбаевдин учурунда мына жеке сизге саясий куугунтук болду деп айтып атасыз. Коррупция беренеси боюнча да кылмыш иши козголгон. Депутаттык макамыңыз мына ошол мурдагы бийликтин басымынан, кысымынан мындай аман эсен чыгууга, камалбай чыгууга сизге шарт түзүп бере алдыбы? Бере алган жок, тескерисинче атам менин ушул Атамбаевдин убагындагы укук коргоо органдарынын саясий заказ менен козгогон кылмыш ишине күрөш, мен акырына чейин күрөш жүргүздүм. Акырына чейин күрөш жүргүзүүгө мага сөз бергендиги журналисттер, жарандык коом жана элдин пикири мен үчүн көп жардам берди. Ал эми сиз жана баса белгилеп айтып аткан коррупция беренеси бул ойлонуп табылган саясий мотив менен козголгон жасалма кылмыш иши болчу. Ошону сиз билет деп мен ишенем. Мына эми ушул жылы өтүүчү парламенттик шайлоодо кандай жаңылыктар, өзгөрүүлөр күтүлөт деп ойлойсуз? Мен ойлойм, мен ойлобойм, мен ишенем. Барган сайын шайлоолор Кыргызстан эгемендүүлүккө чыккандан бери канча шайлоону башынан өткөрдү. Адамдар жалпы эл саясатка тикелей шайлоо маалында гана аралашат. Азыр аралашкан жок да, азыр алар мыйзам чыгарып атабы, жемне кылып атат. Жок, алар ошол бийлик институттарын өзлөрүнүн өкүлдөрүн президент кылып шайлаганда, жергиликтүү кеңештерге шайлаганда жана парламентке шайлаганда ошол жана конституциядагы бийликтин туткасы эл деген беренени ошондо аткарат. Бийликтин туткасы эл экенин шайлоо маалында көрсөтөт. Мен ойлойм, ушул алтын эрежени, ыйык эрежени элибиз барган сайын түшүнүп келатат деп мен терең ишенем. Элдердин аң сезими жерлерде бардык жерде өсүп, мурункудай баягы акчага сатылып, же болбосо бул өз бала эле, же болбосо бул биздин айылдын баласы эле, же болбосо булдун акчасы көп экен, муну менен мамиле түзүш керек деген жалган бир адашуу жолдон чыгып, элдердин аң сезими башкага мындай жоопкерчилиги да өсүп, шайлоодо мен ойлойм, эл дагы бир булкунуп, бир силкинип, эл өзүнүн бир көкүрөктөн чыккан добушун берет деп ишенем. Бирок ал үчүн жанагындай толук кандуу ошол парламенттин күчтүү келишине мен ойлойм преференциалдуу системаны киргизсек эң жакшы болмок. Жакында эле мурдагы депутат Камчыбек Ташиев мени шайласаңар үмүтүңөрдү актайм дегендей интервью берди. Андан сырткары мына Мадумаров, Келдибеков, Текебаев, Атыгүл Шеримкулов сыяктуу тажрыйбалуу саясатчылар дагы ушул шайлоодо өзүнүн күчүн дагы бир жолу сынап көрүшү ыктымал. Улуу мундагы саясатчыларда шанс барбы мындан кийин? Шанс сөзсүз түрдө бар. Бизде азыр карап көрсөк, мына коррупция, бет ачылып аткан коррупция иштеринде көбүн кимдер кылып атат? Улууларбы же жаштарбы? А жерде цифра, статистиканы карасаңар, жаштар көбүрөөк. Ошондуктан баягы жаштар келсе эле баардыгы аябай майкөл, сүткөл заманга келебиз. Жаштар келсе абдан сонун болот деген бул да адашуу. Баардыгы тең салмактуу кеш керек. Бул жерде жалаң жаштар келип оңдойт, же болбосо жалаң булар келип оңдойт деген бул догмадагы, бул адашуу догмасы. Баардыгы элдин купулуна толгон. Биз эмне үй бүлөдө аксакалдарды четке чыгарып коебузбу? Анысыкандай мамлекеттик иште дагы элдин купулуна толгон, тикелей адамдар добуш берген, эл урматтаган, эл сүйгөн, эл ишенген адамдар, атуулдар келиш керек. Жашына карабай. Жаш болсо жашы, улуу муун болсо улуу муун. Эмне Мыктыбек Үсүпович жаман иштеп атабы? Мисалы үчүн да, эң таза, эң абийирдүү, эң туруктуу инсан деп мен ишенем. Ошондуктан бул жерде ушул улуу муундун да келишине толук кандуу шарт бар. Ал эми эл чечиш керек ошону. Ким келет, ким жок. Улуу муундан дагы, жаш муундан дагы ирге алыш керек. Ишеничтүүсүн. Сааттуулар эки жагында тең бар. Жашында да бар, улуу муунундагы сааты барлар көп. Аны жалпы эл тараза, эл көсөн деген ошол, эл чечип коюш керек. Маеңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуусу ушуну менен соңуна чыкты.
Биз бүгүн экс депутат Алмамбет Шыкмаматов менен маектештик. Саламатта калыңыздар.